Саламатсыңарбы балдар? Азыркы биздин класстык саатыбыздын темасы кары адам төрдүн көркү. Биздин максаты жаңы теманы терең түшүнөбүз. Турмуштагы оң терс жагдайларга карата баамчылдык сезимдерибиз, көз караштарыбыз өнүгөт, өз алдынча ой жүгүртүүгө багыт алабыз. Ата энеге кайрымдуу болууга, аларды терең урматтоого жана сыйлоого тарбияланабыз. Октябрь эл аралык карылар күнү. Карылар күнү коом үчүн эң маанилүү. Улгайган адамдарга арналган майрамдын тарыхы, салттары аны белгилөө 1970-жылы жер калкынын картаюу маселесин изилдеген адистер сунуш кылышкан. 1970-жылы 14-октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы 1-октябрь бүткүл дүйнөлүк карылар күнү деп токтом кабыл алышкан. Токтомдун максаты карылардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу. Ата эне жана сый урмат. Ата эне жөлөп турган тирек, эне акыл насаат булагы демекчи, бизди бул дүйнөгө алып келген, тарбиясын берген ата энелер. Ар бир адам улгаят, ошондуктан карыларга сый урмат жасоо ар бир адамдын милдети болсо керек. Карылар көптү көргөн, көсөм адамдар десек жаңылышпайбыз. Кыргызда сөз бар го, ата энеси бар адам эң бактылуу адам. Ата энеңди көзү барда сыйлай бил дегендей. Ата эне жаш болсо да баары бир улгаят. Ал гана эмес, биз дагы улгаябыз. Ошондуктан ата энени сөз менен эмес, иш аракет, ак эмгегиңер менен сыйлай билгиле. Карынын батасын алган адам эч качан кор болбойт эмеспи? Карынын батасын алалы. Кары адамдарга ким сый урмат көрсөтсө, ал сөзсүз кийин кайтат. Карыны сыйласаң, абийир табасың деп бекеринен айтылбаса керек. Кыргызда ушул сыяктуу накыл сөздөр, макалдар абдан көп. Макалдар не деген жылдар бою келаткан сөздөр. Кары кебин капка сал деген макалды карасак, бул жакта кары адамдын акылы терең, көптү көргөн көсөң катары түшүндүрүлөт. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Карылар көптү көргөн, кээ бирлери согушка да катышкан. Мындай адамдар өтө айкөл болушат, анткени алардын жашоо артында эбегейсиз зор тажрыйба бар. Бизди көптөгөн пайдалуу нерселерге үйрөтүп, кызыктууларды айтып берет. Улгайган адамдардын аракети аркылуу биз азыр бакубат жашоодо өмүр сүрүүдөбүз. Боорукерлик, кайрымдуулук ар бирибизде болушу зарыл. Жакшылык, асылзаттык, сый урмат үй бүлөдөн башталат. Түрдүү жардамды дагы аянбайлы. Жок дегенде бир кары адамдын эшигин шыпырып, карын күрөп берип койсок, колубузга жугуп калбайт. Карыларга акчанын, байлыктын, бийликтин кереги жок. Болгону көңүл кана. Жаш кезде берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Улууга урмат салты эң байыркы түшүнүк. Кандай ойлойсуңар, бекеринен эмес болсо керек? Муну кандайдыр бир милдет катары көрбөшүбүз керек. Бул ар бир адам басып өтүүчү жол. Чоң ата, чоң эне дегеле ата энени баалай билели. Эч нерсеге теңелгис баркын билели. Карысы бардын ырысы бар. Улуу жашты барктайлы, агарган чачты сыйлайлы, кылым өтөт тез эле, биз да жетебиз бат эле. Жашаган доорун сыйлай бил, алар баштан өткөргөн, жакшынын да жамандын, алар тарткан чындамын. Сабыр менен чыдамдык, акыл менен айкөлдүк, эмгек менен ишеним, алар билет чоң баркын. Нускалуу карыя болбойт, ыймандуу жаш болбойт. Атаң тирүү бар кезде, сен кийиксиң билип ал, аскалардай көктүрөп, сен бийиксиң билип ал. Атаң тирүү бар кезде, дөөлөт болот билип ал, жыгылганда таянган жөлөт болот билип ал. Кези келсе бир тууган,
бөлөк болот билип ал. Ыйман сурап Алладан насаат айтса угуп ал. Көкүрөккө керезин түйүн кылып түйүп ал. Түркүп болбой дүйнөгө кимдигиңди билип ал. Атаң тирүү бар кезде сый көрсөтүп сүйүп ал. Ата аскалы тоо, эни анын боорундагы булак, бала экөөнө тең жанып турган шамчырак. Бул ар бир инсандын жүрөгүнөн түнөк тапкан нарктуу нуска. Окуучум, бул нуска сенин да жүрөгүңдөн түнөк табышын каалайм. Силердин бул жарык дүйнөгө келишиңерге себепкер болгон, тарбиялап өстүргөн ата-энеңердин сүт акысын актагын, аларга болгон урматтооңорду ширин тил менен, таза эмгегиңер менен көрсөткүлө. Өмүр бою аларга ак кызмат кылып, алардын ыраазылыгын алгыла. Мына ушун менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла балдар.